Дарбызды тандоо билбеген кишиге аябай эле оозуңу сезилет. Бирок үйрөнүп алсаңыз, көз караш менен эле тандап алууга болот. Анда эмесе, дарбызды канткенде туура тандай алабыз. Ошону менен бирге дарбыздын пайдалуу жана зыяндуу тараптары боюнча пайдалуу кеңештер менен бөлүшүп, сиздер менен кайрадан мен Бакыт Камчыбеков. Жакшы бышкан жана даамдуу дарбыз тандоодо көпчүлүгүбүз биринчи кезекте эле дарбыздын көлөмүнө жана кооздугуна көңүл бурабыз. Бирок тилекке каршы, азыркы учурда дарбыз коондорду бышырууда химикаттардын күчү менен дарылап жаткандыгын ойго да ала бербейбиз. Биздин географиялык климатка караганда көлөмдүү жана табигый жол менен бышып жетилген дарбыздар жайдын июль айынын аягына туура келет. Дарбызды тандоодо төмөнкүлөргө көңүл буруңуз. Бышып жетилген дарбыздын белгилери: биринчиден, сабагы сары болот. Экинчиден, жалпак формада болушат. Үчүнчүдөн, ургулап көргөндө жаңыргандай үн чыгат. Төртүнчүдөн, кабыгынан жыты билинсе, табигый түрдө бышкан болот. Бышып жетиле элек дарбыздын белгилери: биринчи, сабагы жашыл болот. Экинчи, узун сүйрү формада келишет. Үчүнчүдөн, ургулап көргөндө анчалык дабыш чыкпайт. Төртүнчү, химикат менен чоңойгондуктан жыты деле билинбейт. Дарбыздын пайдалуу жактары: биринчиден, организмдеги токсин, шлактардан арылтат. Экинчиден, боорду, бөйрөктү, өттөгү, кумдарды жана заара жолдорун тазалайт. Үчүнчүдөн, жүрөк кан тамырларга, шишик жана унут жаактык ооруларына пайда берет. Дарбыздын зыян жактары: же болбосо киндер үчүн жегенге болбойт. Биринчиден, эгерде бөйрөктө чоң өлчөмдө таш бар болсо, дарбыз зыян алып келет. Экинчиден, сахар диабети барларга дарбыз жегенге мүмкүн эмес. Үчүнчүдөн, ич өтүп ооруган мезгилде дарбыз жегенге болбойт. Төртүнчүдөн, азыркы учурда дарбыз өстүрүүдө көпчүлүк дыйкандар химикат колдонгондуктан 3 жашка чейинки балдарга жегенге болбойт. Дарбызды сатып алууда, жолдун боюнда сатуудагы дарбыздарды алуудан алыс болуңуз. Себеби жолдон өткөн ар бир техникадан чыккан, көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн зыяндуу заттар түз эле барып, ошол жердеги дарбыздарга таасир эткендиктен ден соолукка зыян тийгизбей койбойт. Ошондой эле эч убакта сатуучудан бычак аркылуу бышкан же бышпаган боюнча белгилеп текшерип берүүсүн суранбаңыз. Себеби бычак менен кесип көргөн жер көптөгөн микробторду алып келиши мүмкүн. Кесилген дарбызды муздаткычта 12 сааттан ашык кармоого болбойт.